иштеп бирге Эми стартап борбору Жалал Абад шаарынын жаштар комитети менен жаңы ишкерликти колдоо багытында биргеликте иш алып барат. Бул багытта өткөн атайын иш-чарада аталган борбор 3 жыл аралыгында аткарган жумуштардын жыйынтыгын чыгарды. Ага Кыргыз Республикасынын Соода өнөр-жай палатасынын өкүлдөрү жана жеке ишкерлер катышты. Жалал Абад Жаш ишкерлер ассоциациясы стартап борбору менен биргеликте 3 жылда областагы жаңы ишкердик жүргүзүү пландары бар 500дөн ашуун жарандарга көмөк көрсөтүп, атайын окутууларды, бизнес лагерлер жана жолугушууларды өткөргөн. Долбоордо 300дөй бизнес план жазылып, чет элдик донорлор аркылуу каржылык көмөк алган ишкерлер да бар. Жолугушуу жыйынтыгында долбоорду мындан ары да улантуу боюнча стартап борбору жана Жалал Абад шаарынын жаштар комитети менен биргеликте иштөө меморандумуна кол коюшту. Ишкердүүлүк мектептерин өткөрүп баштадык, бизнес лагерлерди өткөрүп атабыз, бизнес питч, краудфандинг платформасын өткөрүп атабыз. Бизде услуга кызматы, суда кызматы пайда болду. Стартаптын жардамы менен болду бардыгы деп айта алам. Окууларына жардам беришти, анкеталарды толтурганына жардам беришти. Ошентип мага жиядан көп жардамдар алдым. Жумушубуз жакшы, 13 кыз менен иштеп атам азыркы учурда.